Урматтуу эже карындашым, өзүңүзгө ишениңиз. Мен базарда иштейт элем, контейнерде, Дордойдо, Орто Сайда ар жерде иштеп жүрдүм. Убагында иштегенмин. Сатып аткан учурумда кийимди кийет дагы шеригинен сурайт да. Мисалы экөө келди, кийип көрөт дагы, досум көрчү мына кандай. Досунан сурайт да дароо. Урматтуу мекендешим, сен өзүңө ишен. Бир нерсе сага жактыбы, ал сага жакты. Сенин каалооң бар, сенин өзүңдүн жеке каалооң бар. Анын каалоосун эмне кыласың? Ал балким сүйлөп кое берет. Жарашса дагы, жарашпаса дагы сүйлөп кое берет. Бирок сенин өзүңдүн каалооң бар, анын өзүнүн каалоосу бар. Анын каалаган нерсеси сага жакпайт, сеники ага жакпайт. Анан неге адамдар өзүнө ишенбейт бүгүн? Башкаларды карап иш кылат. Сен өзүңдү карап иш кыл, өзүңдүн жеке оюң болсун, жеке каалооң болсун, башкаларга карай турган эмес. Башкаларды карата турган. Күн чыкканда кар эриген сыяктуу эрип кетпе сен. Өзүң бол, өзүңө ишен. Көп чоң иштерди кылбагандар өзүнө ишеничи болбойт. Ар дайым бирөөгө карап, бирөөнү карап иш кыла турган болот да. Сен жарып чык. Чоңураак адам болайын десең, өзүңө ишен. Ошол содада башкада көп көрөсүң да ошол нерселерди. Көзгө карайт, анан досуна карайт. Жараштыбы дейт. Көргүң келет. Бир жигит сууралуу, мисалы бир жигитти мынауга тиесиң деп шакыласың десе, баягы кыз келет дагы ушундай жигит экен, подружкасына тааныштырат, мунусуна тааныштырат, мына бала кандай экен. А подружкалары жок, андай болду, мындай болду деп подружкасынын көз карашы менен иш кылат да. Эгер досу жок болду десе, болду, жок, ага жок деп жооп берип коет. Аял киши, кыздардын көбү, аял кишинин көбү 40% 50% подружкасы менен иш кылат да. Ошонун көз карашы менен иш кылат. Жеке оюң болсун деген. Агын суудагы бир мусор болуп, каяка агып кетсе ошол жака агып барба дегени да.